Мамлекеттик бажы кызматында кадрлар резервине тапшырууну каалаган жарандардан документтерди кабыл алуу уланууда. Арыздарды жана керектүү документтерди тапшырууга 10 күндөн аз убакыт калды. Биз эң көп берилген суроолорго жоопторду даярдадык. Документтерди онлайн же туугандар, тааныштар аркылуу тапшырууга болобу? Арыз жана документтерди талапкер өзү жеке тапшырат, үчүнчү жактар аркылуу кабыл алынбайт. Айрым маалыматтарды жана документтерди электрондук түрдө алуу үчүн түндүк тиркемесин колдонуу сунушталат. Сунуш каттарын кайдан жана кимден алса болот? Сунуш каттарды төмөнкүлөр бере алышат. Иштеген же окуган жерден, стажировкадан же практикалык окуудан өткөн муниципалдык же мамлекеттик органдан, жашаган жериңизден, айыл өкмөтүнөн, участкалык милициянын же үй комитетинин мөөрү менен. Кандай билим талап кылынат жана дипломдун түп нускасын берүү керекпи? Бардык багыт боюнча жогорку билим болушу керек. Документтерди тапшырууда дипломдун түп нускасы көрсөтүлүшү шарт. Альтернативдик кызмат өтөгөндөрдүн аскердик билети жарайбы? Ооба, эгерде альтернативдик кызмат үй бүлөлүк шартка байланыштуу же мыйзамда көрсөтүлгөн башка негиздер менен өтөлгөн болсо жана биринчи категорияда каттоодо турса. Жаш курак боюнча чектөөлөр барбы? Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алат, 35 жашка чейин жана башка өлкөнүн жарандыгы жок болгондор. 35 жаштан ашкан адамдар мурда укук коргоо органдарында, куралдуу күчтөрдө же башка түзүмдөрдө кызмат өтөгөн болсо, алардын чогуу алгандагы стажы пенсия алууга укук берген шартта кабыл алынышы мүмкүн. Фамилия алмаштырган учурда кошумча документ талап кылынабы? Ооба, эгерде фамилиясы, атасынын аты өзгөргөн болсо, сөзсүз түрдө аты жөнүн алмаштырган тууралуу күбөлүк же токтом тапшыруу керек. Автобиографиялык реферат канча барактан турушу керек? Автобиографиялык реферат 3 барактан кем эмес болуусу шарт. Документтердин кабыл алуунун акыркы мөөнөтү 2025 жылдын 30 сентябры. Убактысы 10:00дөн 17:00 чейин, дүйшөмбүдөн жумага чейин. Дареги, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү 4А, мамлекеттик бажы кызматынын борбордук аппараты. Документтердин толук тизмеси мамлекеттик бажы кызматынын Кастамс KG сайтында жайгашкан.